Велис мырза, мына алтын тамыр жөнүндө өтө көп сөз кылууга болот. Золотой корень бизде алтын тамыр деп коет. Бул каякта өсөт? Кыргызстандын кайсы жеринде, жакшысы кайсы? Ошондон баштайлы. Бөлүшү боюнча алтын тамырдын 17 түрү бар. Доказанный нерсечи. Эң сонунда эле мактанып берет Россиячы, биздики радиолор розовая деп элечи. Неге сонузе кызыл сонун болот экен деп мына болчу. Биздики деле сонун деле кызыл болот экен. Биздики хвойная деп коет, же ушундай деп коет. Бүт эле тоодо өсүп атат. Билген киши өсүшүн терип алат, а так бүт эле тоодо өсүп атат. Бунун тамыры катуу жарайт. Көрдүк го 80 жылдык тамырдарды көрдүк, 50 жылдык тамырдарды көрдүк. Ар бир чөбү чыккан, ал топ болуп өсөт да тоодочу. Бир чөбү чыккан 1 жыл болот да. Ошондой 50-60 тук болсо, значит 50-60 жылдан бери бизде тиилген эмес. Ал көп. Мындай ал өзү чирип анан жок болуп кетпейт. Бир жагынан өзү ушундай күчтүү тамыр экен. Мисалы кескесте кургатып атканда кезип туруп анан кургатып коюп койсоң, анан мисалы аралаштырбай унутуп калгандар бар да. Же болбосо кезилип туруп анан неметпей калса, ушул жер эле плесень покрывать этет экен, паңдайт экен. Ичине өтпөйт экен. Ошол жерин эле кезип койсоң, ичи таза. Күчтүү экен да тамырчына. Орустар адаптогены дейт. Иммунный системаны эле көтөрөт. Кайнатмасын ичкендер бар. Кышында көп кайнатма ичиш керек экен. Бул ыска кирет экен. Кайнатмасычы. Да, настойкасы. Настойкасы кичине суукка кирип кетет. Буну көп ичкенге болбойт настойканы. Бир бутылканы алсал, чересчур көпкө жетет. Аны көп ичпегиле, бир кашыктан ичкиле, 2 мал, 1 эле мал ичкиле дейм. Бул именно иммунканы эле көтөргөнгө турсун дейм. А так түгөнбөйт булчу. Но тамырды азыр строго бардына берип калдым. Түшүнүп каласың да, организм не то, неге мондол, та все понятно. Алтын золотой настойканы убрать, алтын тамыр дейм. Тамырды ичкиле, кантип кайнат дегенде, оңой эле жолу дейм. 2 литрге 1 кашык салгыла. Тоже анда эле станоктон өткөрүп койгом, чоң кашыкка салганда удобный болсун депчи. Ар кандай болот да, кезинде чоңу бар, кичинекей бар, кашык менен салып 2 литр демдеп койгула, иче бергиле депчи. Үй бүлөгө барып катуу гана керек экен бардына. Жөн ичип туруш керек экен. Патрат иче албайт экен адам, максимум эң көп 5 эле күн иче алат экен кайнатманын ичине. Дене ысып кетет экен. Суук жандарга жакшы экен, значит. Ну, ал эме эмес, если, значит, суук жан бардык эле алтын тамыр иче бериш керек эмес, ал азастан ичиш керек экен. Күнүнө мисалы 1 кружка кайнатмасынан сонун болуп, өзү розовый болуп калат, анан 1 кружка ичип койсо, и то 1 кружканы патрат эле 1 маалда эмес, тезирээк айгайын эмес, бөлүштүрүп кой 1 күндө. Эртемен кичине. Кайсы ооруларга ичиш керек ошондо? Үшүк жандарга. Сууга өткөн бар. Сууга өткөндөргө, панос болуп аткандарга, ичи кизип, короче, өзүнүн кармоо болуп айтканда, простатага, циститке, мен дегендер болот. Конечно, күчү жетпейт, но какой-то функциясын аткарып коет да. Өзүндө күчү эмнеге бар, ошону аткарып коет да. Жолу ушундай. Жок, эмнеге күчү жетпейт? Кайсыга күчү жетпейт, кайсыга жетет? Суукту снимать этет, вирустарды өлтүрө албайт. Тромбдорду өлтүрө албайт. Но организмде суукту снимать этет. Суюлта албайт, тромб. Суюлта албайт. Бул как адаптогены деп турат. Бул иммунканы көтөрүп, денени ысытып коет. Болду. Бунун функциясы ошол эле. Башка жок эмеге күчү жетейин десечи. Жол ошол эле. Алтын тамырдын. Муну азыр эл көндүбү буга да? Алтын тамыр эми илгертен колдонуп келген. Бул комплексте болбосо, анда силер анда эмне менден алып атасыңар деген вопросту коем да. Бул жүрүш керек дейм да. Бул өзүнүн функциясын аткарат. Бир какой-то часть иммунканы өзүнчө ордунап келип турат. Анан кийин ысык суук бузулуп баштаганда алтын тамырдын өзүн ичкиле деп турам. Алып таштагыла настойканы дейм, тамыр керек деп калам. Регулировка ошондой болот, жолучу. Божомол ошол. Алтын тамыр. Азыр кандай муну Россия алуутабы же өздүн эле каяка өткөрүп атасыңар? Бул чөптөрдү да сатып жүрбөйсүңөр ушул иш менен алек болуп? Баягы Россияда уже красный книгага киргизип койду. Россияда. Казакстан алып атат. Биздикини? Казакстанда чыгат аз. Россияда уже саткандан коркуп калышты.
бизде деле астында көп деле уже сатыкка деле кызыкпай деле калдык азырчы. Мм. Менде строго 100-200 килограмм туруш керек. Настойкага, өзүм клиенттериме тиги комплекске турганга деп туруп, мынтип машинально сатыкпай деле калдым. Неинтересно болуп калды да. Башында катуу кетип аткан. Кытай эле алчы, Кытайда чоң заводдор бар экен. Кытай дагы эле кирип алгысы келип атат. Биздики радиоло розовый болбогон үчүн албай атат. Биздики кичине классификация башка экен деп атат, болду. Буну элдер такай ичип үйдө туруш керек экен бул дагы. Бул деле үйүндө туруш керек. Такай ичпесин, кышында баары бир суук бизге келет экен. Билинбеген мен 3 ай суук эмес экен. Күз келгенде эле суукта туруп, жаз келгенде деле суукта. Ошондо ичип турса жакшы экен.